Nurmat Sadırov üniversitette бүтүрүп диплом алды. Ырчы Нурмат Садыров Бүбүсара Бейшаналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин дипломуна ээ болду. Бул тууралуу ырчы социалдык баракчасы аркылуу маалымдады. Бүбүсара Бейшаналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин дипломуна ээ болдум деп жазды ырчы. Эскерте кетсек, Нурмат Садыров 1988 жылы 19 октябрда Жалал-Абад облусунун Токтогул районуна караштуу Торкент айылында туулган. Торгоюм деген ыры абдан хит болуп, жылдызды жаңган ырчыга айланган. Маалымат булагы, Заман Чекит, KG. Курсак тойгузбаган куру чечен деңизден башка элге жарыгыңыз тийбеди. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, жыгылган күрөшкө тойбет дегенди кандай түшүнөсүз? Президенттик шайлоо болгон сайын аламан жарышка түшүп, ар дайым маарага жетпей жыдыйсыз. Бул дегендик эл сизди колдобой турганын айгинелейби же сиздин эл түшүнбөй жатканын далилдейби? Мына сиз Бакиевдер бийликтен кеткенден бери оппозицияда жүрөсүз. Сизде өзгөрүү болдубу? Кадырыңыз калыңдап, аброюңуз арттыбы, же тескерисинче төмөндөдүбү? Бакиевдин доорун эстегенде эмне көз алдыңызга тартылат? Сиздин каркыра менен Баткендеги жерди сатты дешип, коомду айыпталгандар арбын. Элдин жердин кусуру түйүп, жолум ачылбай жатат окшойт деп ойлонуп көрдүңүзбү? Көпчүлүк сизди өзүнөн башканы киши катары санабаган жеткен текебер деп билишет. Чынбы? Ошол себептен аттуу баштуулардын көбү сизден жаа боюп качып, мамиле күткүсү келбейби? Жаныңызда тегеректеп жүргөндөрдүн жоктугу сиздин текеберлигиңиздин кесепети деп түшүнсөк болобу? Өзүңүздөн башка деги кимди акылдуу деп эсептейсиз? Бул жолу шайлоодо жеңем деген ишенич барбы? Же көндүм адат боюнча шайлоого кожо көрсүнгө катышып жатасыңбы? Курсак тойгузбаган куру чечендиңизден башка элге жарыгыңыз тийбеди? Маалымат булагы, Фабула Чекит, KG. Кайын атам менен сүйлөшкөндөн кийин тойду токтоттум. Мага өз атама караганда кайын атам менен сүйлөшкөн жагат. Атам ар дайым элдердин балдары деп сөз баштайт. Жеке оюмду уксу жок. Кайын атам болсо таптакыр башкача. Эч качан улуулугун ортого салбайт. Ар дайым колдоп турат. Жаман ойлобогула, өз атамды баары бир жакшы көрөм. Эмнегедир кайын атам менен таанышкан күнүбүздү айтып бергим келип жатат. Университет 1-курс стипендиямда алар менен сүйлөшкөн кызымды самсы жегени чакырдым. Экөөбүздүн ушундай салтыбыз бар. Колубузга ашыкча акча тийсе, базарга барып самсы жейбиз. Адаттагы барып жүргөн кафебизге кирдик. Самсыга буйртма берип коюп, ордубузга отурдук. Официант бир чайнек чай алып келди. Өзүм кемпирдин тарбиясын алган баламын. Чоң энем менен элем кылып тарбиялаган. Дароо чайды сапырып кызыма куюп бердим. Чоң 2 самсы келди. Шыпылдап аны дагы 2ге бөлүп, үйлөп муздатып кызыма сундум. Майы агып кийимине тамып кетти. Дароо салфетканы алып аарчып кирдим. Маңдайбызда бир байке олтурган, күлүп жиберди. Анан жаныбызга басып келип, "Кызым, шыпылдаган элпек жигит экен, мага жакты" деди. Көрсө болочок кайнатам жаннаттан бери бизге көз жүгүртүп отурган экен. Кызым дагы айтып койбоптур, жакшынакай кийинип алмак элем. 2-курста баш кошуубуз деп олугуп чыктык. Тойго деп кредит алмай болдук. Кызым экөөбүздүн пландар боюнча сабактан кийин жумушка кирип эптеп кутулмакпыз. Ошондо кайнатам чалып, жолугушууга чакырды. "Уулум, сага айта турган сөзүм бар эле. Кызым экөөңөр баш кошоюн деп жатапсыңар. Сендей күйөөм балам болоруна абдан кубанып турам. Бирок менде бир катар суроолор пайда болуп жатат. Кайда жашайсыңар? Стипендияңар курсаңар жетеби? Жумуш таптыңарбы? Окууңар эмне болот? Кредит алганы жатыпсыңар. Аны ким төлөйт? Карыган ата-энеңерге жүк болбойсуңарбы? Үй бүлө куруу бул чоң жоопкерчилик. Аны мойнуңарга алганы даярсыңарбы? Балалы болуп каласыңар. Аны эч нерседен кем кылбай бага аласыңарбы? Чындап эле. Бул тууралуу таптакыр ойлонбоптурмун. Сүйүүгө мас болуп, олуттуу кадамга жеңил ой менен мамиле кылыпмын. Мындай болбойт. Кайын атам менен келечегим жөнүндө менен отуруп сүйлөшүп, анын кеңештерин угуп, түн оркумда үйүмө кеттим. Уйкум келген жок. Жатып алып план түздүм. Билесиңерби, ошондо тойду токтотконубузга азыр сүйүнөм. Кызым экөөбүз шашпай окуубузду бүттүк. Анан мени чет өлкөгө жумушка чакырышты. Контракт боюнча 2 жыл барып иштеп келдим.
Бул арада кызым дагы жумушка орношту. Жашоого болгон көз карашыбыз өзгөрдү. Эл жер көрдүк дегендей. Бутума жакшылап туруп, үй бүлөмдү балгарыма көзүм жеткенден кийин кызымдын колун сурадым. Экөөбүз ата-энебизден 1 сом албай той бердик. Азыр туң наристебизди күтүп жатабыз. Буйруса ага татыктуу тарбия берип, эч нерседен кем кылбай чоңойтобуз. Азыр мен бул нерсени так айта алам. Мендей болгула дебейм. Ар ким эмне кылууну өзү чечет. Болгон үй бүлө куруу бул чоң кадам экенин айткым келди. Ага кандай мамиле жасасаң, жыйынтыгы дагы ошондой болот. Маалымат булагы, аргумент чекит, KG. Камчыбек Ташиев, бир депутат кармалды, атын айтпайм. Жогорку кеңештин бир депутаты кармалып, 8 жыл мурда жасаган кылмышы үчүн мамлекетке ири өлчөмдө акча төгүп жатат. Бул тууралуу 24 декабрда журналисттердин суроосуна жооп берип жатып, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Бирок ал кайсы депутат тууралуу сөз болуп жатканын ачык айткан жок. Ар бир чиновникти, министрди, депутатты декларациясы боюнча текшеребиз. Биз бир депутатты кармадык. Анын аты жөнүн азыр айтпайм. Ал 8 жыл мурда жасаган бир чоң кылмышы үчүн мамлекетке ири өлчөмдө акча төгүп жатат. Биз ага шарт койгонбуз. Ал акчанын жарымын төгүп бүттү. Ташиев атайын кызматтын башчысы болуп октябрдагы бийлик алмашуудан кийин дайындалган. Ал мындан ары 6 ай сайын журналисттер менен жолугуш өткөрүп, маалымат берип турарын айтты. Маалымат булагы, арба чекит, KG. Садыр Жапаров, үлгүлүү сот системасын түзөбүз. Кыргызстанга ак же көк үйдүн коңгуроосу менен чечим чыгарбай турган көз карандысыз соттор керек. Алар чынчыл коррупциялык иштерге катышы жок болууга тийиш. Эгерде эл мени президент кылып шайласа, анда ак үй тарабынан сотторго эч кандай кысым болбойт. Биз муну камсыз кылабыз. Буга биздин күчүбүз да эркибиз да жетет. Садыр Жапаровдун сүйлөгөн сөзүнөн. Акыркы жылдарда биздин өлкөдө болуп жаткан төңкөрүштөрдүн жана саясий тирешүүлөр себептеринин бири бул соттордун адилетсиздиги. Соттордун ишине биринчи кезекте бийликтин тең салмактуулугу көз каранды. Ошондуктан 2020 жылдын ноябрында түзүлгөн Конституциялык кеңеш менин башкы максаттарынан бири сот реформасын жүргүзүү. Конституциялык өзгөртүүлөр бийликтин жоопкерсиздигин жоюуга негиз болуп берет. Садыр Жапаров соттордун ишин конституциялык деңгээлде кайрадан карап чыгууну жана үлгүлүү сот системасын түзүүнү колдойт. Сотторду реформалар, ротациялоо гана эмес, алардын иш механизмасын жакшыртуу, аны менен бирге сот курамын жаңылоо — бул акырындык менен ишке аша турган процесс, деди Садыр Жапаров. Садыр Жапаровдун премьер-министрлик жана президенттик милдетин аткаруучу кызматына келиши менен Кыргыз Республикасында экономикалык, социалдык, сот жана укук коргоо тармактарында реформа жүргүзүү боюнча активдүү иштер башталганын белгилей кетүүгө арзыйт. Сот жана укук коргоо органдарынын дарегине көптөгөн дооматтар түшүүдө. Акыркы жылдар жана бүгүнкү күн бул биздин улуттук муң кайгыбыз. Адамдар милициядан коркот, сотторго болсо ишеним жок. Өлкөбүздүн шайын оодарган коррупция эң эле коркунучтуу шишигин мына ушул чөйрөлөргө жайылткан. Сот жана укук коргоо органдары тезинен реформаланууга муктаж жана биз муну оңдоонун үстүнөн иштеп баштадык, деп белгиледи Садыр Жапаров. Ал белгилегендей, 30 жылдык эгемендүүлүк мезгилинде адам ишмердүүлүгүнүн бардык тармактарына тамыршылып кеткен коррупцияны жоюу үчүн жана ошондой эле Кыргызстандагы пайдубалдуу эркиндиктерди өнүктүрүү жана жайылтуу үчүн коррупцияга каршы талыкпаган күрөш негизинен ачык айкын иштеге соттор аркылуу жүргүзүлүүгө тийиш. Сот системасын кандай реформа керек? Учурда бул боюнча Конституциялык кеңешмеде талашып тартышуулар жүрүп жатат. Конституциянын долбоору референдумга коюлат. Андан кийин элдин келечеги, мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн реформалар уланат. Албетте сот реформасын мен жалгыз ишке ашыра албайм. Ошондуктан сот системасын жана сот өндүрүшүнүн ишине жакшы билген жана түшүнгөн адамдарды чогултабыз. Сотторду мына ошолор аркылуу тандайбыз жана андан кийин дайындай баштайбыз. Конституциялык өзгөртүүлөр бизге бийликтин жоопкерсиздигин жоюуга негиз болуп берет. Келечекке кызмат бүгүндөн башталат. Садыр Жапаров үчүн. Маалымат булагы, Коом пресс чекит, KG.